Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгында. Каза болгон прокурордун жакындарына 21 миллион 699 миң сом берилиши чуу жаратты. Бул жаңылык депутаттарды гана эмес, карапайым адамдарды да таң калтырып, ортодо көп суроо жаралды. Көпчүлүк кызмат учурунда каза тапкан прокурорлорго эмес, мекенин коргоп курман болгон жоокерлерге миллиондорду берсе болот эле деген сыңары сын айтты. 21 миллион сом кантип чегерилди? Мындай сумма кайсы мыйзамдын негизинде бөлүнөт? Азыр айтып берем. Атым Асель, саламатсызбы? Прокуратура жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 84-беренесинин 5-пунктун карасак, кызматтык милдетин аткарып жатканда курман болгон прокурорлордун үй бүлөсүнө 20 жылдык айлыгы төлөнөт деп жазылган. Компенсация прокуратуранын сунушу менен төлөнөт. Айтсак, баш прокуратура Чаткалдын 54 жаштагы прокурорунун жакындарына акча төлөп берүү сунушун киргизди. Болгону таң калып атамын да. Кайран мамлекеттикин эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. Чересчур эле өздөрүнө мыйзамды тууралап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Биз бул прокурордун айлыгы канча экенин эсептеп көрдүк. 21 миллион 699 миң сомду 20 жылга бөлгөндө айына 90 миң сомдон айланды. Прокурор өткөн жылдын 7-июлунда Бишкектен Чаткалга баратканда жол кырсыгынан каза тапкан. Ал бараткан унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай, жолдон чыгып, машина оодарылып кеткен. Мыйзамда кызматтык милдетин аткарып жатканда каза болгондорго кенемте төлөнөрү так жазылган. Жол кырсыгынан каза табуу кызматтык учурга киреби деген суроо менен башкы прокуратурага кайрылдык. Жумушка кетип бара жаткан учурда болгон. Жүргүнчү болгон, анан таксиде ошол эртең менен жумушка бара жаткан байланыштуу бул тийиштүү комиссия менен тастыкталган окуя болгондуктан ошол кызматтык милдетин аткаруу болуп эсептелет. Акыркы 20 жылда бул биринчи жолу катталган окуя. Бул ар бир ушундай жумуш менен байланышкан өлүм болуп калса, каза болуп калган болсо, анда тийиштүү комиссия карайт. Мындан ары деле ошо жол кырсыгынан жумушка барат каза болсо, демек сиздер берерсиздерби? Жол кырсыгынан жумушка баратканда, эгерде жумуш менен байланышкан болсо. Прокурорлордон сырткары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана ага караштуу чек ара кызматы, Ички иштер министрлиги жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлерине да кызмат учурунда кайтыш болгондо үй бүлөсүнө 20 жылдык маянасы төлөнөт. Так ушундай эле норма Кыргызстандын эмгек кодексинде да каралган. Маселен, кызматкер иш учурунда каза болсо, анын үстүнө ал үй бүлөнү жалгыз багып келсе, иш берүүчү жабырлануучунун 20 жылдык орточо эмгек акысын төлөп берүүгө милдеттүү. Ал эми Баткенде чек арадагы акыркы куралдуу кагылышууда каза болгон чек арачылардын үй бүлөсүнө турак жай жана 1 миллион сом кенемте берилген. Мыйзамдын бул нормасы карапайым адамдарга иштейби? Комментарий жазып, видеону бөлүшүңүз. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Аман туруңуз.